Жаз келип күн жылып баштаар замат көпчүлүк жаратылыш коюнуна шашып эс алууну башташат. Кандай жер болбосун эс алууда сизди түйшүлткөн жагдайларга чалдыкпоо үчүн камдуу болушуңуз керек. Тактап айтканда күндөн сууктан сактоочу каражаттар, тамак аш салынуучу идиштен тарта кийимиңизден бери даярдап алыңыз. Мурда термос дегенде эле ысыктыкты көпкө кармаган буюм деп билип келсек, учурда бул термостор ысыкты да, муздакты да бир учурда 27 сааттан 32 саатка чейин кармай алат экен. Андан сырткары колуңузга эле көтөрүп алуучу муздаткычтар да жардамга келет. Чем больше термос, эс алуучулар күндөн күнгө көбөйүп баштады. Аларга ыңгайлуу болуу үчүн өздөрүнө шарт түзүп алгандары жакшы. Мисалы, мындай термостун түрлөрү бар. Ыңгайына карап ар кандай көлөмдө алышса болот. Ал эми бул муздаткыч көп убакытка чейин кармай алат. Ичине сууну ээрип кетпей тургандай азыктарды салса болот. Тоо же шаар четине эс алганы чыкканда күндөн жаандан сактануу иретинде мына ушундай чатырларды колдонобуз. Эми сиздер көрүп жаткан бул чатыр 3 адам батууга мүмкүнчүлүк бар экен. Баарынан артыкчылыгы чатырды колуңузга кичинекей кылып бүктөп көтөрүп кетсеңиз болот. Ал эми бул чатырларды жайында көл жээгинде же суу жээгине орнотуп, күндөн же жамгырдан коргонуп чалкалап жатканга ыңгайлуу экен. Кандай гана эс алуучу болбосун, бул буюмдарды жанына алганы ачыкча болбосун сатуучу эскертип өттү. Аларга фонарик, тоого ылайыктанган бычак, суу ичүүчү идиштер жана сизди көчөгө калтырбоочу бышык баштыктар керектелет. Фонариктердин эң кичинекейинен тарта чоңдору, башка кийип алчулары бар. Кечкисин көп жардамга келет. Ал эми бул бычактар коопсуз жасалган, бүктөлмө жана жеңил. Эс алууга чыккан адамдар дары-дармектерин да унутуп калбашы керек. Аларга ыңгайлуу мындай баштыкчалар бар. Ал эми велоспорт сүйүүчүлөр үчүн тоо ташка карабаган мындай велосипеддер адреналин тартуулайт. Бирок анын өзүн эле тээп кетпестен башка кийилүүчү коопсуздук баш кийимин, баштыкчага кармалган суу, велосипеддин кээ бир тетиктери жаныңызда болсун. Айпер Адамкулова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ, Таңман Ай.